Айтабыз ал бала неге барады? Жол бақшаға барып бүтті же баланың ойда 15 мың айлық. Мен оқысам чоңайғанда 15 мың айлық алып деп ойлайды да. Мектепке барғанда 7 жашар болғанда бала айтабыз, сен жақсы оқысаң, бір мұғалім болсын, башқа кісі болсын, 20 мың айлық алсын деп. Ошентип біз бала үшін не қылып, айлық жөнінде айтып өткенбіз да, алды айлық алсын деп. Бирок ошол балаға сен чоңайғанда мисалы бизнесмен болосуң, өзүң бир сен бирөөлөрдүн айлыгы бар, сен бирөөгө айлыкка иштебе, сен өзүң айлык ал. Эмнеге азыркы учурда Кыргызстандын бар жаман жаштары Россияга же башка мамлекетке кетип атат, иштеп атат. Миграция туурабы? Ал мигранттык оңой силерге, оңой эмес да. Ал жак барып квартира іздейт, мунусу документтер, мезгат кырып канча бул кыйынчылыктар болуп да негизи. Ошол болбош үчүн мисалы Кыргызстанда ар бир адам өзү бизнес ачып иштесе, мисалы бул эже аттын исми эже? Кандай эже катасызбы, айтып атат 200 мың айлык алам деп же кабеликке иштеп. Аркасынан алып келген адамдар айтат 20 адамды директор кылдым, жашоосун өзгөрттүм деп. Бул өтө сооктуу иш деп ойлойм өзү негизи. Биз эле келди азыр ошентип мисалы жыйналыш өзү семинар тренинг деген бул өтө сонун нерсе. Эгер мисалы илим билим алуу жашка карабайт да, жашыңыз канча болсо деле илим билим канча алсаңыз аз. Мисалы пайгамбарыбыз айткан илим алуу бул ошол немеден жаткан жерибизден эме дейт. Бешиктен кабырга чейин деген ооба. Билим алуу эне менен кулак казгандай өтө кыйын нерсе албетте. Илим алуу оңой эмес, ошентип илим алуу мисалы качан бир нерсени окуп ошондой тренинг семинарга катышса өтө жакшы болот. Мисалы мен айтам, мисалы тренинг семинарга барып зарылдым, 800 сом төлөп эмне кылам мен? Одан көрө телефондон ютубтан үйрөнөм да. Ютубтан айтам 100% гарант сен үйрөнө албайсың. Ютубка киресиң, сени эгер бир кадағалоочу мугалимиң мисалы болбосо, сен үйрөнө албайсың. Семинар тренингде кыска мүнөттө 2 саат 3 саат болсо деле ал жакта практически болот да, мисалы үйрөтөт сизге турмушун аккан дейби. Ушундай нерселер бул мисалы ораторский немелер, өзүңдү эл алдыга чыгып сүйлөө деген нерселер өтө жакшы өнүгөт. Анан семинар тренингде өтө жакшы кыска мүнөттө жакшылап ушул адамга жетишиктүү кылып түшүндүрүп беришет. Ошондуктан мисалы азыр бул жакшы неме болуп атат, Кыргызстанды айлыктыктан чыгаруу деген. Бардыгыбыз мисалы айлыкта иштейбиз да. Мен айтпайм мисалы азыр мугалимде мамлекеттик немеден чыгып кетип, вообще иштеп койсун, отуруп калсын деп. Мугалимсиңби? Мугалимсиң. Чык, бир аз акча тап. Бир өзүң жеке мисалы жеке мектеп ач. Орыс тил мугалимсиң. Орыс тил курсу мындай 7-8 киши мындай үйбү? 7-8 киши окут курс менен. Бираздан бир акча үчүн чоңойтуп не кыласың? Ал акчаң өзүңө жумшалат да, өзүң ачасың, акчаң өзү жумшалат. Ал эми мамлекеттен бир айда иштейсиң, бир айда жарым акчаны күтүп отурасың. Жарым акчаны айлык болот экен, ошол бир иштөмдү бүтүрөм деп. Ал айлыкты сен алдын расчет коесуң. Айлыганда мындай кылам, мындай кылам, мындай кылам. Ал эми бизнес болгондо ал өтө сонун, мисалы өзүнүн доходдору көп болот. Анан башкаларга жардам болот, мисалы колуна иш аласың да, Кыргызстандын жарандарын ишине камсыздап атасың. Миграцияда эч ким жок. Кыргызстан барып атат, усталар бар, мисалы Россиянын үйүн куруп берип атат. Россиянын бир жерден мындай көтөрүп атат, мисалы биз азыр ойлойбуз, өзүбүздө бирок Россия көтөрүп атат да, Россия Кытайлар көтөрүп атат. Биздин жаштар. Ошону ону түптөп коюп, аны көтөрүп келбейсиң, алтында ошо. Эң туура айттың. Зато ден соолугун берип атпайбы? Ден соолукту берип, эми ошо больной болуп. Жаштардын ошол ден соолугу кетип атат. Ал эми бул жакта ушундай бизнес кылып иштесе, мисалы аракет кылса, өтө сонун болот. Мисалы айтышты азыр интернет маркетинг деген дүйнө боюнча өтө таралып кетти. Россияда бир күн чыкты 5 миллиард канча ушундай акча табасыңдар деп болуп атат деп да. Аракет кылып ушул өтө жакшы нерсе өз негизи. Эгер иштем десеңиздер, кошулуп иштесеңиздер өтө жакшы болот да. Мен өзүм негизи эле 16 жаштамын. Жакында мынакей 11 январда 2 күн 16га чыкпыз. 2004-жылкы эле жаш эле баламын. Сүйлөбөйүн дедим, жүрөм сиздер. Бирок ошол мектептен ошол сахнага чыкканда өтө сүрдүү бала болчумун да. Бир сөз жаттаган айткача, мисалы жүрөгүм болбойт болчу да. Мисалы ассалам алейкум дейиш, бир ошол элдин алдында кыйын болчу. Бирок анан ошол агайлар ушинтип не кылып туруп, өзү бардыгы айтышат да, сен келечекте бир нерсе болот, сенин бир нерсе чыгат деп. Бир сачынан жасана айтса, сен өтө мындай түшүнүгүң чоң кишилерге окшойт депчи. Мен бирок эч кайда айткан жокмун. Мен ушундаймын деп эч кимге айтпайм да, мен өзүм бул мактоо мен деген бул. Радио калат. Я деген алфавит. Я деген болбойт. Я мен деген бул нерсе болбойт. Андыктан өзү жакшы эле мына спокойно жүрүп, орточо киши жөнө жүрүп, мисалы таза эле бай болуп кетсек деле, байлыгыбыз көбөйүп кетсе, адамдан мындай кырал бастык болуп туруп, мисалы душмандар көрүшү мүмкүн. Ушул чын болгон нерседен мисалы өтө бай болсоң, адамдар сени көрө албайт, ушундай болот. Анан мен силерге айтам, бул жашоодо тек гана позитивдүү болуп жүргүлө, күлүп жайнап дегендей. Сен бир проблемаң барбы? Сен проблемасын чечип кой, проблемасында. Сен аттың эле проблемада. Сен чечип кой, оңой чечип кой деп кыласың да. Анан проблема болсо, ой, кантип чечем, эмне кылам? Мыйкыч келет проблема десе, ал проблема ушундай деп сен проблема чече албайсың да. Эгер сен проблемасын чечип кой, сен акырындап айтсаң, проблема чечип кетет. Эмне ал проблема?
шеше турган нерсе да ар бир проблеманын чечими бар. Просто акырындап спокойно отуруп, көзү жумуп дүйнө касты акырын отуруп эле ойлонуш керек. Мындай кылсам мындай болот экен, чечилет да проблема деп. Проблема жок. Андыктан бул жерде негативдүү сөздөргө көңүл бурбай, өзү адам баласы негизи өнүккөндө алдыга жылганда, мисалы звезда катары, звезда десек азыр түшүнөсүңөр да, звезда болгондо ага мисалы негативдүү сөз жаза баштайт. Мисалы бир жакшы адам болсо, өтүп калса дейки, асын карасаңыздар негативный комментарийлер өтө көбөйүп кетет да. Бирок сен эгер ошол комментарийни окуп, ошого көңүл буруп, настроение буссаң, болду, сен өлдү. Ошол жерде настроение бушуп башка ишти кылбай каласың. Мисалы мен орус тилин билбейм, билбечүмүн. Шара келдим, айттым, ти, мисалы сөзсөм айтат да, ти в учи русский язык дейт. Мына күлчү. Мен ошондо мисалы адам кандай болуп калат, нутуп да. Ошондо русский язык деген сен сүйлөсөң, мен төгөп сүйлөйт экен да, адамдар менен күлүп атат десең, ал сен орусчаны үйрөнө албайсың, аны түсүргөн жүрө берсең. Эгер адамдар пускай, ошондо дейт да, мен ошондо дейм. Алар түшүнбөйт да бир нерсени, алар түшүнбөгөн адамдар негизи сен негатив тарткандар. Эгер сен туура эмес дагы эле сүйлөй берсең, аракет кылып, мисалы мен русский азыр жакшы эле бир, кайсы 50% жакшы түшүнөм, мисалы. Могу разговаривать. Ошентип сүйлөй алам. Бирок менде акцент бар, такчы мисалы. Акцент барлыгы билинет. Бирок мен бишке келгеним, сентябрдын 15-inde келгем да. Бул башка атмосфера, айыл деле жүргөн балам, Баткенде болгон өз негизи. Бирок ол жак келип башка атмосфера ошондой. Мен азыр келип атам. Өтө көп нерселерге кошулганмын негизи. Бирок менде финансовый жактан бир аз чын айтканда проблема бар. Үйлөнүү деле анчак деле жакшы эмес. Биз 5 балабыз, 5 бир тууганбыз. Мен бир аз өзүм маалымат берип кетейин. 5 бир тууганбыз, ата энем деле ата энем эмес, энем, апам өтө жакшы бизге билим алууга бизге басым жасаган апам болот да. Апам күндө окучу, сагында оку, сагында оку. Тез болсо өчө тез болот, таалында оку дейт да. Оку сагында мисалы, ошол бир аз уруп болсо деле сагат не кылчу. Ал эми атаман жактан көңүл бурбай, бирок апамга чоң рахмат айтам, ушул мени окутуп, ушул даражага жеткизген менин апам да негизи. Жаштар мисалы өзүмдүн сиңдилериме өкүлөрүм айтат, сен сабак окушуң келсе, дайым эле сабак оку да. Ошол жаштыгымдан биринчи класстан баштап сабакты жакшы окуп келип, мынакей азыр учурда бардыгын экен жакшы эле билип, көп нерсени түшүнүп жүрөм. Өзү бул жашоодо билсеңер бүркүт деген бир өтө сонун канаттуу бар туурабы? Ал канаттуу эң бийик уча турган канаттуу да. Эгерде ошол звезда эң жогору өнүгүп аткан бүркүт десе, ал бүркүткө эч кандай бир канаттуу жакындай албайт. Бирок мен кара деген кара бар экен да. Ошол карага баягы бүркүттүн башын жашып алат экен да. Башын жашып алат экен. Ошол учурда бүркүт эмне кылат? Бүркүт силкебей ишке түшүп кеткен. Бүркүт кайтып жогору учат. Жогору учканда баягы карага мисалы жогору көтөрүлсө атмосфера жок болуп, баягы карага дем жетпейт, ал түшүп калат. Бул деген эгер адам баласы өнүгүп келе жатканда аркасынан позитив нерселер айтылса, ал адам жогору түшүп калбай, кайтып жогоруга өнүгүп не кылса, ал адам өз калып калат да. Мисалы комментарий жазды, 1-2 жол жазды, 3 жол жаман комментарий жазды, чын көңүл болуп, ал адам жаза берем, жинге окшоп дейт да, өзү эле уялып кетет мисалы. Жаза берсе. Андыктан ушул нерселерге көңүл бурбай, тек кана алдыга жылсак, мынакей буюрса чоң чоңдуктерге жетилип, ушундай эжеге жетип, мисалы айлык алып, бул ар биринин колунан келет да. Бизден кылат, сиздер бардыңыздар, бизден кыласыздар да. Мен деле кылам, баардыгы кылат. Тек кана адам баласынан өзүнүн аракет кылыш керек. Ошол нерсеге чыгып болуп, мисалы, от души иштесе, жакшы, чын жүрөктөн иштесе, ошол нерсеге жетишет. Анан неме дейт, мисалы, менде мисалы көп жол группаларда кайсам, азыр ушурда Кыргызстанда көп эле аялдар иштейт экен негизи. Бул нерсе эмес, башка мисалы жөнөкөй группаларда маркетингде негизи аялдар көп иштейт экен да. Анан мен айтат, кай жакты карасаң барсың да ушул бала бар дейт да. Мисалы менде WhatsApp-ында Хирук деген жазылган. Ой, Хирук бияктан барсың деп бакы жер чыгат, мен айтам ки, барды ишесиң дейт. Мен айтам, ооба, неме эркектердин арасында иштесе, ой, иште, жок айтат алар, ооба иштесе болот, сен бирок бар жерде барсың, өтө сонун жакшы эле баласың деп. Бирок мен азыр учурда ийгиликке жетишкен жерлерим анчалык жок. Мисалы адамда мисалы жаңылышуу болот да. Ооба, жаңылышуу болот да. Бул жаңылышуу деген өтө сонун нерсе. Эгер адам максаттан чыгып кетип бараткан болсо, жарым жолдон түшүп калдым дейм мисалы. Мындай бир неме дейик. Ошо там. Лестница болсо, лестницанын 9-катарга чыгып калдым, 10-катарга чыккандан кийин жетесиң, бирок 9-дан сен 1-ге түшүп калдың. Болду сен. Болбойт экен, болду, каалабадым дейсиң да. Жок. Бирден баштап дагы чыгып бар, чукалдан дагы чыгып бар. Ошентип чыгып аракет кыла берсең, алдыга жыла берсең, сен ошол 13-төн кийин чыгып ийгиликке жетесиң да. Эгерде жарына барып туруп болду, болбойт экен, токтотуп койсоң, болду, ал иш болбойт. Болот деп, болбой турган иш барбы? Болот деп эле аракет кылып туруп алдыга жылсаң эле, тек кана ошондой ийгиликке жетебиз. Ошол баарыңыздарга ийгилик,
компанияга келип мен бардым ошол интернеттен жетишип ошондой эженин немесине жетип 200 миллион айыктарды алышып Мухаммед мен бүгүн биринчи жолу көрүшүм. Чындап биринчи жолу көрүшүм. Мен муну менен телефондо сүйлөшкөндө эле тренингке барышым керек бирдеке обученияга дегенде демек өсө турган бала экен деген да. Демек өсө турган бала экен деген. Валентин Юдашкин деген всемирно известный звезда, Ошол Валентин Юдашкиндин парфюму сага белек. Молодец,